Урматтуу мекендештер, бул чыгарылышта Ош областынын прокурору Бөгөнбай Казаков, Ош областынын УКМКсы, Ички иштер министрлигинин кээ бир кызмат адамдары жер мафиясына аралашкан айыл өкмөттөрдү кантип коргоп, кандай жолдор менен алардын жактоочусуна айланышканын, канчалаган коррупциялык кылмыш иштерин басып жаткандарын баяндап беребиз. Кара Суу районунун Папан жана Төлөйкөн айыл өкмөттөрүнүн башчылары Исмаилов Ермат жана Абдыкеримов Алмаз Кайманаты Бойко жерлерди мыйзамсыз сатышып, кызмат абалдарынан пайдаланды делип соттолушкан. Бирок жабырлануучулардын карапайым элдин айтуусунда областтын прокурору Казаков жана Мамыровдун амири менен коррупция беренеси менен эмес, кызмат абалынан пайдалануу деген жеңил берене боюнча жоопко тартылышып, мамлекетке келтирилген зыяндын эң аз пайызын төлөп коюшуп, эркиндикте жүрүшөт. Аталган адамдардын мурдагы кылмыш иштери жаңачылган жагдайлар боюнча кайрадан каралып, карапайым адамдарды ыйлаткандар коррупция беренеси менен кеминде 15 жылга камалышы керек. Мына ошондон кийинки айыл өкмөттөр коррупцияга аралашпай калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө миллиардтаган зыян келтирген кызмат адамдары жеңил беренелер менен жоопко тартылышып, прокуратура, сот кызматкерлери карапайым арыздануучулардын көздөрүн боеп жатышат. Биз Абдыкеримов Алмаздын мурунку иштерин кайра ачып, коррупция беренеси менен жоопко тартылышын талап кылабыз. Эгер тиешелүү органдар чара көрүшпөсө, коррупциянын курмандыгы болгон адамдар өзлөрү чара көрө турган акыбалга жетишти. Абдыкеримов Алмаз менен Исмаилов Ермамат эки айыл өкмөттүн жерлерин каалагандай калчашып, бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө өзлөрүнүн буйруктары менен өткөрүшүп, каалагандай сатып турушкан. Талаш болуп жаткан Дыйкан кыштактагы жер тилкесин Папан айыл өкмөт башчысы Исмаилов Ермамат Төлөйкөн айыл өкмөтүнө Абдыкеримов Алмазга мыйзамсыз өткөрүп, подставной адамдар аркылуу ээлик кылышкан. Бул фактыны Бойко Абытова менен болгон беттештирүүдө өзү далилдеп берди. Ош облусунун прокурору ушунун баарын көрүп туруп, билмексен болуп отурат. 2020 жылы октябрь айында Үсөнов Тайыр деген жаран Төлөйкөн айыл өкмөтүндөгү Терек деген жерде 6 хан сарайды мыйзамсыз салынганын, ал жерлерди жең ичинен айыл өкмөт трансформация боло электеле сатканын жазып, прокуратурага берген. Чогулган материалдар менен бул факт далилденип тергөө жүргөн. Бирок Ош шаарынын УКМКсы бул кылмыш ишин жаап жашырып, убакытты өткөрүп жатат. Прокурор Казаков бул ишти дагы көрмөксөн, билмексен болуп отурат. Алмаз Абдыкеримовдун командасы жазган арыздар чагылгандай тездик менен каралып, күндө тергөө жүрүп, карыган кемпир чалдарды орозо учурунда милиция менен колу бутун толготуп, тергөөгө алып келип сурап атышты. Абытованын кылмыш ишин 8 күндө сотко өткөрүштү. Калган кемпир чалдарга кылмыш ишин бөлүп калтырып, азыр камайбыз деп турушат. Абытова камаларга 1 жума калганда, карапайым элдердин арасында Бойко 100 000 АКШ долларын алып Бишкекке кетиптир. Жогорку кеңештин депутаттарына, башкы прокурорго жолугуп, акча берип Абытованы каматат экен деген ушак кептер чыккан. Биз ишенген эмеспиз. Бирок тилекке каршы шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт демекчи. 1 жумадан кийин эле 19 апрелде Абытованы суракка чакырып туруп камап койду. Эртеси күнү эле жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов бул маселени парламентте көтөрүп, башкы прокурор Зулушев Курманкул Токторалиевичке суроо берди. Башкы прокурор ушундай суроо берилерин алдын ала билип даярданып келген экен, токтоосуз даана так жооп берди. Ушул Төлөйкөн айыл өкмөтүндөгү Учар айылынын эми жыш жайланышкан айыл, булар эми эмне жер үлүшү жок калып кетишеби ошондо? Бул бөтөн жер участогун өз билемдик менен ээлеп алуу жана максаттуу багытын бузуу менен айыл чарба багытында жерлерге өз билемдик менен курулуш куруу менен катталып, бул 21-жылдын 19 апрелинде Абытова кылмышка шектүү катары кармалып, бүгүн ИВСте камакта. Эми ол жер трансформация болгон жер. Калттуу конуштун жери деп трансформация болгон жер. Айыл чарба багытынан чыгып кетти уже ал. Уже багыт өзгөрүлгөн. Калттуу конуштун жери болгондон кийин мүмкүн. Абдыкеримов Алмаздын өтүнүштөрү жогорку кеңешке чейин жетип, парламентте каралып жатат. Абытованын жана карапайым элдин жогорку кеңеште таанышы жок, же алардын акчасы жок. Алдын ала макулдашып сценарий менен маселе көтөрткөндөй. Урматтуу эл өкүлү Шайлообек Атазов мырза, Мыйзам Нуру YouTube каналындагы чыгып жаткан Оштогу жер мафиясы деген иликтөөлөрдү көрүп, карапайым элдин дагы үнүн жеткирип койсоңуз жакшы болот эле.
Себеби шайлоодо сизди жалгыз эле Бойко жана анын командасы шайлаган эмес. Коррупционерлерге жем болгон эл дагы шайлаган. Балким ошол элдин алдына дагы келип калаарсыз. Ошол убакытка чейин элдин талабын дагы парламентте көтөрүп коесуз деп мен терең ишенем. Бирок сизден карапайым алданган эл жогорку кеңеште маселе көтөртүп, даярданып келген прокурордон жооп алыш канча акча турат экен деген суроону бергиси келип жатат. Шайлоодо сан жеткис убадаларыңыз менен келгениңизде сөзсүз ошол суроону беришет. Урматтуу Курманкул Токторалиевич, Мыйзам Нуру YouTube каналындагы чыгып жаткан Оштогу жер мафиясы деген иликтөөлөрдү көрүп, ар бир фактыны изилдөөнү тиешелүү кызмат адамдарына тапшырууңузду суранам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Ош областынын аттары аталган прокурорлору, соттору, тергөөчүлөрү адам укуктарын тебелеп, тандалма, буйрутма иштерди жасашып, мамлекеттик саясатка каршы иштеп, натыйжада нааразы болгон карапайым элдин кандайдыр бир саясий күчтөргө курал болуп, бийликке каршы чыгышына тымызын шарт түзүп жатышат. Себеби чындыкты бийликтен таппаган эл эртең бирөөлөргө курал болуп көчөгө чыгышы мүмкүн. Кийинки чыгарылышта Абытованы камаган Ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Айбек Турсунбеков мурдагы фамилиясы Карасартовдун каттоодон өткөн 4 кылмыш ишин жаап жашырып басып жаткан прокурорлор Казаков, Мамыров жана Оштун УКМКсы жөнүндө ошондой эле ушул эле кызмат адамдары 490 000 АКШ доллар контрабанданы мыйзамсыз жаап коюшкандыгы боюнча кеңири сөз кылабыз. Урматтуу мекендештер, аттар аталган кызмат адамдарынын мыйзамсыз иштерин билсеңиздер, бизге кайрылыңыздар. Сиздердин коопсуздугуңуздарды камсыздоо үчүн анонимдүү билдирүүлөрдү дагы кабыл алабыз.